Kuruluş иштери 2020 толугу менен бүткөрүлүүсү күтүлүп жаткан 700 метрдей тоннели менен курулуп жаткан Молдонияз каналынын сметалык баасы 176 миллион сомдон ашык. 7300 метр узундуктагы каналдын ишке берилүүсүн жергиликтүүлөр чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Анткени Кадамжай район көтөрмө айыл өкмөтүндө сууга суу тартыштыгы күч болгондуктан дыйканчылыктан киреше табуу оңой эмес. Кудай кааласа туннел бүтсө биздин энди элдин турмуш шарты оңолот, экономикабыз көтөрүлөт. Мына бактарды тигебиз, жашырчаларды эгебиз. Элдин турмуш шарты оңолот, Кудай кааласа жакшы болот. Эл оңолсо, мамлекетибиз оңолот, бардыгы жакшы болот Кудай кааласа. Бак тиге албастан эл бир топ кыйынчылыкта жашалган. Эми Кудайга шүгүр, эгилип атат, башталып атат суулар чыгып. Аймак калкы сууга суу тартыштыгын айтып, маселени чечпесе, элдин баары көчүп башка аймактарга кетип жатканын даттанып, бир топ жерге чейин кайрылышкан. Бул көйгөйдү чечүү үчүн өкмөт 2 жыл мурда 176 миллион 400 миң сом карап, сыйымдуулугу 1 кубтан ашкан каналдын курулушу башталган. Пайдаланууга берилсе, жергиликтүү тургундар айдалбай калган жерлерден да киреше таба алабыз деп үмүт артууда. Суу жок жерде жашайбыз. Бул союз мезгилинде баягы дизельный двигательдер менен сууларды айдашып, эгин тыйын кылышкан. Союз болгондон андай насостор жоголду. Азыр эл кыйналып, участкага берилген жерлер бар. Бу жерде бир 100 гектар, наргы тамаша сай деп койгон жакта 100 гектар нар көйүз бар, мына көрүнүп турат. Бу жактарда бүт кыйынчылыкта жашашып атат. Азыр кичине бу жерде элдер көгөртү баягы кытайский кичине насостор бар, ошону менен эптешип жылына 10-15 миң расход кылып, кайра моторлор күйүп кыйналышып атат. Эми Кудай кааласа каналыбыз бүтсө, ушу элдерге жыргалуу болуп калат деп ойлойм. Курулушу жүрүп жаткан Молдонияз каналы үчүн жалпы узундугу 700 метрге жакын 2 тоннел да курулат. Учурда 540 метрлик биринчи тоннелдин курулушу аяктап калды. 63 миллион сом жумшалып, казуу иштери толугу менен бүткөрүлгөн. Кийинки жылга чейин дагы бир тоннел казылмакчы. Бул жерде жумуш иштери азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир 70%га бүтүп калды. 540 метрден чыккандан кийин 830 метр ачык жер, ал жерде канал болот. Андан кийин туннелдин экинчи бөлүгү 150 метр. Ушул жерде баягы сыртка чыгуу миграцияны кыскартуунун негизинде ушул жердеги элдердин калкын санын сактап калуу. Могу жерде ушул каналдан суу чыкканда биринчи бөлүгү 310 гектар жерди жаңыдан өздөштүрүп, ошол жерге мөмө жашылча бактарды отургузуп, андан кийин кошумча 410 гектар жерди суу менен камсыз кылынат. Баткен облусу боюнча учурда жаңы жерлерди өздөштүрүү үчүн Боз Каракыштак, Молдонияз каналдардын курулушу жана 46 чакырым Р4 каналынын кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Бул иштер аяктаса 3000 гектардан ашык кошумча жаңы айдоо аянттары пайда болмокчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.